келді курортқа. Алап неге иштебесе кетсин дейбиз да. Мына иштегенине 2 жыл болду. Бир жол Жалал-Абадка барып курортту көрдүбү? Ал жердин ситуациясын көрбөй туруп эле улам бирин иштен алып, бирин иштен коюп, 5 жыл иштеген Абышкаев Максатка ушул күнгө чейин покой бербейт. Мисалы Абышкаев Максат курортту гүлдөтүп таштаган, аябайчы, тимел укмуш кылып, элдер убара болуп Кочкорго барбасын деп, Кочкордон туздарды алып келип, бассейндерди алып келип, азыр жетекчилер элдерге зарплата таппай атат. Бул даже 13-й зарплата деп таап атат. Налог жагынан биринчи местен алып атат. А эгер жакшы жетекчи болсо, мына жакында 2-3 күн эле болду Жалал-Абадка барды. Өзү коркуп курортко бара албай келди го. А жакшы жетекчи деген жеп биринчи үй биле болот. Андан кийин жеп аткан наны болот. А экинчи ушу жердин жетекчиси Кыргызстан боюнча курорттордун жетекчиси болгондон кийин Жалал-Абад курортуна барбайбы? 3 күн болду. Барды, бара алган жок. 2 жыл болду иштегенине, 1 грамм бара алган жок. Только эле Абышкаев жакшы деген адамды көрө албайт экен да. Мына анан кийин ушу кече митинг кылып койсок, эми болсо 2 адам жөнөттүр. Барып Абышкаев текшересиңер дагы, хотя бы бир нерсесинен причина таап кел дагы иштен аласыңар депчи. Туура эмес да Санакуновду. Жалалова 2 жылдан бери ушундай ызычуу. Biz ошо жерде эс алып атканда ушундай ызычуу болгон. Ошондон бери биз билебиз да булардын ситуациясын. Өзүнүн алдына да кирдик, кабинетине да кирдик. Эч жака чыкпайт экен, иш кылбайт экен, кабинетте эле отура берет экен. Мындай бир региондорду кыдырып, бу Жалал-Абад курорт ыйык нерсе деп барып, ошо жердеги мисалы ушундай ызычууну Асанакунов чыгып басыш керек да. Такыр чыкпайт. А курортко мына иштегенине барбайт такыр. Курортты сатып берди деп бул жакта дагы айтып атышат ошо. Ал курорт сатканын билбейм, Жалал-Абад сатылган жок, ошо боюнча турат. Сата албайт дагы эч кимчи. Бул деген элдики, мамлекеттики да. Сатып баарын жеп түштү го. Эми бир курорт. Бул Асанакуновго вес Кыргызстан боюнча нааразы. Мына Бишкектеги немелери бар экен. Сауналары бар экен, бүт. Аялы мына СДПКдан депутат экен, фамилиясын точно билбейм. Анан кийин бул кишиге иш козготуп, фальшивый өзүңөр кече көрсөттүңөр го. Трудовой книжка фальшивый экен, диплом иш козгоса элечи, мына Ген прокуратурадан бирөө ким бирөө жаап кое берет экен. Бүгүн как раз биз Ген прокуратурага барып ошол иштер боюнча эми дело козголуп ачылды да. Ошо нааразы үчүн чыгып атат да элдер. Разы болсо чыга беле элдер. Нааразы үчүн чыгып атат да. Качанга чейин эле биз ушинтип эле жүрө беребиз, Асанакунов кетсин, өзүнүн байлыгы деле жетет экен. Жаштарга берсин иштерди. Курорт дегенден жыргап природаларды, региондорду кыдырбай, кабинетинде эле отура бербей, Кече Жалал-Абадка барса, Асанакунов курортко барып көрөтүккө барган жок. Мисалы МВДнын министри барса, сөзсүз милицияларга жолугуп келет да. Мисалы, Минздравдыкка барса, сөз больницага жолугуп келет. Минобразование барса, сөз мектепке жолугат. А бул барып бекинип келди да. Өзүңүз жөнүндө айтып кетиңиз. Мен Жалал-Абад шаарынан кудум ошо курорт жакта иштейм. Жалал-Абадта жашайм. Номер 128 кварталдык комитеттин төрайымы болом. Атым Алиева Бактыгүл. Жол келишип атат. Ошо элдин үнүн угуш керек. Аялы депутат болсо, аялы чыгып жолугуп сүйлөшүш керек. Ошол Асанакунов кетсин, курортторду сатып, ушунча тургундар Жалал-Абадтан келип атат. Бул жерге чогулгандардын баары Жалал-Абадтан кечкендерби? 30тай, 20дай киши жолун расходун кылып, курорт үчүн келип атат. Эл мына карапайым элди укпай атышат. Терге бардык, бул жакка жөнөттү, бул жактан эч ким укпайт карапайым элди. Уже сатылат да алан ошондочу. Же кетиш керек, кеткенде да жөн кетпей камалыш керек. Ошол. Allah